Саламатсыздар, урматтуу менин каналдын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз ушул эки теманы сүйлөшөбүз. Биринчи тема бул геополитикалык жаңылыктар. Геополитикалык жаңылыктар кыскасынан багы Украинаны жана ошол тарапта эмне болуп атканы жөнүндө айтабыз. Жана экинчи тема бул деген дүйнөлүк банктын ошол Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан ортосундагы боло турчу суу талаштар, суу маселеси боюнча кыскача маалымат. Эми баштайлы. Дүйнөлүк жаңылыктарды карасак, акыркыда Украина суроосу, Украина маселеси. Бүгүнкү күнү так тунук болуп калды. Батыш өлкөлөрү Украинага ошол жардам бербегенин бир себеби алар деген айтып жатышат да, силерде араңарда ушундай чоң маселелер турат. Силер деген өзүңөр коррупцияңарды жеңе элексиңер. Силер деген өзүңөр баягы өзүңөрдүн өндүрүштөрүңөрдү ордуга сала элексиңер. Силер деген батыш өлкөлөрдөн жардам күтө берип, өзүңөрдүн ичара баягы улутуңарды, ичара баягы мамлекетиңерди курганга мындай эч кандай жакшы аракет кылбай атасыңар. Ошо эл өзү бийликти катуу тизгинге алууга мындай жете элек. Демек ушул маселелерди өзүңөр чечпейинче ушундай чоң жардам силерге болбойт деп айтты. Анан ушундай айтылгандан кийин Украинанын расмий кишилери эмнени түшүндү? Бул деген мисалы үчүн эң биринчиси Украина өзүнүн коррупционерлерин тыйыш керек болуп атат да. Азыркы кезде билинип калды, Украинанын торгоо министрлигинин башчысы ошол Резников кеткени жатат да. Анан анткени Америка Кошмо Штаттардан келген ошол куралдын кээ бирөөлөрү Орусияга сатылып кетти да, ошол фронттун мындай чети менен. Ошондой нерселер деп имиштер айтып атат. Аны эми албетте расмий кандайдыр бир териштирүүлөр болуп, анан дүйнө жүзүнө жарыялашат өзүлөр кийин. Чын болдубу, чын болгон жокпу, бирок ошондой сөздөр жүрүп жатат да. Анан Украина түшүндү, мурун эгерде мындай жардам бергиле, курал бергиле деп атса, азыр түшүндү да. Курал бербейт, жардам бербейт. Батыш өлкөлөр ушул согуш узагыраак уланганга кызыктар. Аларга Россиянын акыркы канына чейин ушул төгүлүп, Россиянын алсырашы керек да. Ал эми негизи ошо украиндыктар өзүлөр чын эле баягы өзүнө эле ишениш керек. Аларга кандайдыр бир деңгээлде жардам берилет, калганын баарын өз колу менен, өз каны менен жасаш керек деген ушундай түшүнүк келди. Андан сырткары бүгүнкү күнү карасак, ошол дагы чоң көп аябай жаңылык болуп атат дүйнө жүзүндө. Кытайда аябай катуу суу каптоолор болуп атат. Янси Хуанхэ чыгып кетип, көп үйлөрдү каптап кетти. Гавайиде Гонолулу бүт өрттөнүп кетти. Бай адамдардын үйлөрү өрттөнбөй, жалаң ошол башка адамдардын мурунку курулушка макулдугун берип аткан адамдардын үйлөрү өрттөнүп кетти. Азыр аябай ал жерде сырдуу мындай кандайдыр бир кызыктуу мындай таң калыштуу нерселер болуп кетти деп теория заговора деп коет орусча. Ушул атайын кылгандыр деп бар ойлоп атышат. Бага Америка Кошмо Штаттарда атайын асмандан 60 милге аткан укмуш катуу лазер менен аткан учактар бар. Анан ошонун баягы пожар мындай от жүгүрүп кеткенин астында ушундай жашыл лазердин нуруна окшогон нур жерге урдуу деп кээрлерде айтып атышат. Мындай монтаж кылыппы же чыныгы эле кадрларды интернетке таратышып. Ошондой имиштер болуп атат. Андан сырткары ошол негизи бүгүнкү күнү Украина өзү Работина деген фронтту өттү, жарды. Орусиянын катуу тургандай оборонасын, коргоо чептерин, мина талааларын өттү, Работинаны ошол толук кармагына алды дагы. Жана Крымга десант жиберди. 3 күндөн бери тынбай ошол үйүр топ дрондорду жиберип атты. Мурда күнү мисалы үчүн 42 дрон ошол Крымга барып, аэродромдорду бомбалап келди. Анан өзүлөр баягы спецназды жиберип, спецназдын менен кошо сырткы разведканын башчысы Кирилл Буданов да барып келиптир да, ошол Крымга барып, спецоперация жасап, кайра качып, аналарды качып атканда самолетту учуруп, самолеттун пулеметтерин атып, өлтүрө албай баягы кайык менен кайра мындай келип Крымга 8 километр бирдемке кылышып, баягы атайын операцияны аткарышып, кайра ошол качышыптыр да. Ушундай операция болду. Алда операция таксыздыкталды, спутниктерден көрүндү да. Анан Будановду да өзү сурашты. Силер эми колго түшсөңөр эмне кыласыздар элеңер ошол жерден? Эгерде силерди ушуну кармап калса эмне кылат элеңер десе, Буданов андай суроолорду мага бербегилечи деп кагып салды журналисттерди. Ошондой нерселер болуп атат.
негизи ошол украиндер чоң кан менен чоң баа менен ошол кандай майда жеңиштерге жетип атат, бирок Орусия дагы катуу мобилизация даярдап 500 миң кишиге чейин ошол аскерлерди даярдап күнүгө 20 миң кишиден ошол топтоп ошол согушка салгылашууга, кышкы салгылашууга даярдап жатат деген маалыматтар бар да. Анан дагы бүт интернетте жайнап кеткен маалымат баягы Вагнер тобунун башчысы Пригожин жана анын алдыңкы командирлери ушул эле Уткин жана башкалар самолеттон учуп баратып Африкадан Орусияга ошо аны ПВО ракетасы урду дейт америкалык спутниктерден. Ушу маалымат боюнча Украин тыңчылары баягы негизи Украинанын Арестович деген ушул аналитиктер айтып атат, ракета көрүндү дейт спутник менен. ПВО баягы учактарга каршы иштеген ПВО ошо Пригожинди жардырып ийди да. Анан Тверский областын жыгылып, анаяктан азыр ДНК анализ текшерип, бирок баягы алдын ала ошо авиациялык кызматтар ошо Пригожин, Уткин ушул самолетто отурушкан деген ошол маалымат берди да. Бул деген демек баягы мен бир видео чыгардым эле, ошо 24 сааттык жарандык согуш эмнени билдирет деген Пригожин боюнча. Бул деген чын эле эксперттердин көбү, аналитиктердин көбү бул деген өч дейт да, баягы бийликти алмаштыргенге аз калган, анан элдин колдоосуна ээ болгон Пригожин ошо бийликке жакпай калды, ошон үчүн өч алынды деп айтышты да. Анан дагы кийин айтып атышат, азыр Пригожиндин ошол баягы мындай акыркы жолуна узатуусу болот, ошол акыркы жолуна узатканга келген кишилердин баары кандайдыр бир кара тизмеге түшөт деген ушундай да имиштер айтылууда да ошол эксперттер аркылуу. Негизи ошо согуш дагы уланчыдай, бир 8-9 айга уланчыдай. Ага ресурстар Орусияныкы бар, Орусиянын ресурстары азайса дагы баары бир бар. Аны Кытай колдоп атат Орусияны. Негизи ошо Украинаны болсо баягы мурункудай батыш өлкөлөр колдобой калды. Кандайдыр бир аябай аз-аздан берип атышат. F-16 самолетторун беребиз дешти, бирок ага пилотторду окутуш үчүн дагы бир нече 4-5 ай керек дешти да. Жарым жылга чейин барып калат дешти. Анан ошол кошумча баягы алыска атуучу ракеталарды бердик деп айтты. Бирок ракеталардын көбү көрсө баягы алыска учпай, 800 км учпай, 300 км эле учат экен. Ушундай нерселер билинип калды. Украина өзү баягы ички ресурстарын издеп, дрондорду жасаганга аракет жасап атат да, кылып атат. Дүйнөлүк экономикалыкты эгерде карасак, дүйнөлүк экономика мындай өскөндөй болуп атат, бирок глобалдык инфляция жүрүп атат, дагы эле инфляциянын рецессиясы мындай. Инфляция токтоп, баягы кымбатчылык кичине баягы бай өлкөлөрдө басаңдаса, Кыргызстанда жана башка ошол Евразияда инфляция дагы эле тез өсүп атат да. Мындайдан алганда 3-4% күнүнө болуп жатат. Эгерде бир жылдык мындай кандайдыр бир пайызды карасак, кээ бир товарларга кайра 7-20, кээ бир товарларга 40%га чейин өсүп кетиши мүмкүн деп атат да. Кыргызстандагы дизель аябай кымбаттап атат. Жана ошол негизи Кыргызстанда ошо акырындап айыл чарба техникасы, электромоторду колдонгон айыл чарба техникасы алып келиниш керек, иштелип чыгыш керек дегенде мындай ойлор болуп атат да баягы кээ бир инженерлердин арасында. Бирок ал деген азыр өтө чийки ой, бирок эгерде чын эле электр двигатель менен иштеген айыл чарба техникасы болсо, анда дизелдин кереги эмес болот эле. Демек ушул тарапка ушуна өзгөчө көңүл бурулуш керек. Ошо жаңылыктар бүттү, эми Дүйнөлүк банктын ошол аналитикасына өтсөк. Дүйнөлүк банк ушундай прогноз берип жатат, жакынкы 5-6 жылдын ичинде кургакчылык күчөйт деп. Бул жылы кургакчылык болду, көрүп атасыздар, бизде суу аз болуп, мөңгүлөр жаңы ташкындаса дагы баары бир баягы мөңгүлөр ташкынганга чейин суунун көлөмү жетиштүү эмес болуп, мүмкүн күнү ошол Казакстан тарапка суу токтотулуп, мисалы үчүн Киров суу сактагычынан Казакстан тарап бизге таарынгандай болуп, КППлерин кандайдыр бир баягы наркотик издеп атабыз, аны муну кылып атабыз деген шылтоо менен ошол фураларыбызды токтотуп салды да. Бул деген эмнени билдирет? Бул деген негизи алгачкы жолу кошумча бизде баягы суу башында турганыбыздан, бирок элибиздин саны аз болгондуктан, армиянын саны аз болгондуктан, жалпы экономикалык абал өсүп келатса дагы жетиштүү абалда болбогондугубуздан
ошо баягы эң алсызды урушат, күчтүү менен сүйлөшөт деген ушундай абалдабыз да. Азыр негизи шарттарыбызды карасак, ошо армиябыз аз болгондуктан кошуналарыбыз ушундай баягы тууганчылык бул бирок унутпайлы, бир туугандар үй бүлөсүндө дагы ар кандай эң жаман жаттар ошол эң жакын адамдардан чыгып кетет да. Ошон үчүн ушундай болуп атат. Ошол нерсе мен ойлойм баягы эки элдин тынчтыгы менен бүтөт бул жолу, бирок Дүйнөлүк банктын прогнозу төмөнкүдөй. Ошо 2040-жылы, 2050-жылы дейт, ошол Бишкек, Чүй, Оштун баягы Кара суу тарабы, анан Жалал-Абад, ошол Жалал-Абад областынын өйдө Өзбекстанга жакыныраак тарабы, Талас өрөөнү баягы Жапыз жагы, ошол негизи Казакстан Кордой дейт, Алматы областынын түштүк жагы, ошол түштүк Казакстан, Шымкент, ошол Тарас, Жамбыл жана негизи ошол Астана Акмала областы, Астананын тегереги толугу менен кургак болуп калат дейт. Кургакчылык басат дейт Казакстанды, анан Өзбекстандын Фергана өрөөнүн басат дейт. Фергана Түркмөнстанды мындай басат дейт. Ошол чоң мындай кургакчылык болот дейт. Ал кургакчылыктын эсебинен эчтеке өспөй калат, суу аз болот. Анан баягы ошол экологиялык маселелерден жапа чеккен мындай качкындар көбөйөт дейт. Качкындар суулуу региондорго качат дейт, тоо борлоруна качат дейт. Кыргызстанда ошол Кыргызстандын жарандары ошол Чүй областынан тоолордун баягы суу көп бар жерге, капчыгайларга качып, ал жерде баягы жашаганга аракет кылышат дейт. Казакстандан ошол качкындар келип, баягы Кыргызстанга кайрылышы ыктымал дейт да. Ошол чоң маселе болот дейт. Анан ошол маселе чечилбейс дейт да. Бул нерсе мындай артка кайтпаган ушундай нерсе келатат. Ушундай прогноз берип атат Дүйнөлүк банк. Анан айтып атат, Орто Азияда бул деген эң сууну эффективдүү эмес, үнөмдөбөй, суу чарбачылыгына өзгөчө маани бербей ошол мамлекеттер айдыгер да ошол суу маселелерин. Анан ошон үчүн суу маселеси Орто Азияга огой бетер катуу тиет деп айтып жатышат. Бул деген баягы Дүйнөлүк банктын прогнозун карасак аябай кооптондурат. Анткени биз билебиз, бул деген эң биринчи иретте баягы тирешүүгө алып келет, согушка алып келиши ыктымал да. Бул деген бизде ушунчай чоң проблема жаратышы мүмкүн. Чын эле айтканда азыр көрүп атабыз, азыр бул чек ара жабуу нерсени азыр көрүп атабыз. Эми бул нерсе жакынкы келечекте дагы күчөйт да. Ошон үчүн ага кандай жооп беришибиз керек, эмне кылышыбыз керек, кандай жооп беришибиз керек. Дүйнөлүк банк ага айтпай эле, Дүйнөлүк банк баягы сууну үнөмдөгүлө, сууну башкарууну жакшырткыла, мыктылаткыла деп отчетунда жазып койду да. Анан ушул нерсеге өкмөттөр өзгөчө көңүл буругула деп койду. Эми ушуну ойлонсок, мисалы үчүн жакында эле казак эксперттер ошол Кыргызстандын гидроэнергетикасынын өнүктүрүүсү бул деген Казакстанга суу аздык болгонун билдирет. Ошон үчүн Кыргызстан баягы ооздукталсын, Кыргызстан келечектеги ошо боло турган кесепетти эске алсын деген сөздөрдү айтышты. Бул деген сөз аябай катуу тийди бизге. Анткени бул деген сөз мындайын айтканда баягы текстин карасаң, өзүлөрүнүн эксперттердин сөздөрүн карасаң таза эчтеке нерсени айткан жок, бирок ал сөздүн аркасы ошо Кыргызстанга мындай кандайдыр бир экономикалык санкциялар же болбосо керек болсо согуш колдонулат дегендей болду да. Анан ошондой сөздү баягы кийинки кесепеттерден абайлагыла деген сөз өзү бул коркунуч да, мындай кооптондуруу. Анан ушул нерсе аябай мындай көңүл бурушубуз керек. Биз эмне кылышыбыз керек? Кыргызстанда эмне кылышыбыз керек? Биринчиден өзүбүзгө бул абдан чоң кооптондуруу да. Эгерде Дүйнөлүк банктын прогнозуна ишенсек, Дүйнөлүк банктын прогноздору 80%, 60% дайыма аткарылат, 40% аткарылбай калат да. Же болбосо баягы айтылгандай эмес, бирок башкачараак болуп калат да, аткарылганда дагы. Эгерде ошол Дүйнөлүк банктын негизи прогнозун аткарылат деп эсептесек, анда бизге Кыргызстанга кургакчылык заманы дыйкандардын, багбандардын баягы бакчаларга суу жетпес баягы заманы, алма бактарга суу жетпес заманы жакындап келатат. Аны чечиш үчүн, мисалы үчүн ошо жакында YouTube'тун көрүп мага чыкты эле ошо WhatsApp'тан Абдыкапар мырзанын өзүнүн идеясы бар экен да. Баягы сууну баягы күн батареясы менен болобу, же кандай болот, же атаң генераторду салыппы, тоо башына чыгаралы дейт, эме коктулардан, баягы суу сактагычтардан, суулардан тоо башында, анан жанакы атайын ушул резервуар жасап, резервуарга сууну топтоп, анан кайра тоо этегин сугаралы дейт. Сугарсак ушундай климат жакшырат Кыргызстанда, анан жакшы баягы алма бактар өсүп,
чөп өсүп баягы малыбыз мол болуп жакшы жашайбыз деген ушундай Абдыкылпар мырза сунушун айткан. Анан Абдыкылпар мырза эгерде көрүп атсаңыздар ушул айткансыздар баягы мен сунуш берген баягы тартып кетели сиздерди сүйлөшөлү деп. Анан ошондо байланышка чыкпай койдуңуз. Эми мен сиздердин идеяңарды ушинтип айтып берейин да. Абдыкылпар мырза ушуну айтат, ушинтип сугарса болот деген идеясы бар. Анан ошо идеяны баягы ал идеянын тегерегинде токтолууга чакырып атат да. Негизи бизде чын эле башка эгерде суу үнөмдөө ыкмаларын карасак, ошо эң чөлдүү жерлерде Иранда жана Уйгурстанда, мисалы үчүн Шинжанда уйгурлар жашаган Кашгарларда керис деген нерсе ойлонуп табылган да. Керис деген нерсе жер астында дайыма суу бар. Бирок мисалы үчүн ушул жылы жайында Бишкектин баягы жер астындагы сууларынын деңгээли кескин түшүп кетти деп айтылууда. Кескин түшүп кетип, кээ райондорго суу жетпей калды. Ушундай нерсе болду бизде. Астанада дал ошондой болуп кетти да. Баягы Астанада, Казакстанда суу деңгээли аябай ылдый түшүп кетип, суу деңгээлинин түшкөнүнүн натыйжасында суу жетпей калды көп региондорго. Алардын баягы экологдору, атайын суу инженерлерин алардын бүт передачаларын угуп чыктым бир жума ичинде. Алар айтат, негизи ошо Кыргызстан күнөөлүү эмес суу жок болгонуна. Суу жок болгонуна өзүбүздүн өкмөт күнөөлүү дейт. Анткени Советтер Союзу кезинде атайын жабылган суу сактагычтар салынып, атайын суу сактагычтарга баягы сууну өткөрүүчү түтүктөр бетондон жасалып, жабык болуп баягы бууланып кетпесин суу жолдон деп. Ошондой суу тазалагычтар, баягы каналдарды тазалоо, баягы ошол дамбаларды, суу сактагычтарды тазалоо, суу депозит деп коет, ошол суу депозиттер бетондон салынгандай суу сактагычтар, аларны баягы ылайын тазалап, баягы өсүп кеткен чөптөрүн тазалап, дайындоо, ушул нерселер өткөрүлүш керек болчу дейт. Акыркы жолу 50 жыл мурда ушундай иштер өткөрүлгөн деп айтып атат да казактар. Ошол нерсенен суу топтолбой, баягы суу кургакчылык маалда алынбай эч жерден, анткени анын булактары мындай айтканда жер астындагы болгон суу сактагычтары алар деген ылайы менен басылган, чөп өсүп кеткен, эч кандай суу сактаганга жарабайт да. Түтүктөрү да мындай бузулган. 50 жыл мурда Советтер Союзунда ушуларды баарын түшүнүп жасашса дейт, 50 жылдан бери эч ким ага бирде камарабай, бирде тырманып койгон жок дейт. Анан алар биз канча жыл бойдон баягы капельное орошение, баягы резервуарларды түзүү, ушул атайын ирригациялык суроолорго инженердик кандайдыр сунуштарды берсек дейт, бийлик такыр көңүл бурбай койду деп ошол экологдор, суу инженерлери бийликти айыпташты да. Аны интернеттен тапсаңыздар болот, эгерде ошол видеонун сүрөттөмөдө булакты ошо келтирип коем. Демек, мисалы үчүн Кыргызстандын канча суу келбесин, неге Казакстанда ошо Казакстан толугу менен Кыргызстан Орусиядан көз каранды. Анткени суулары ушул эки өлкөдөн келет Казакстанга. Эгерде чын эле баягы Казакстан айтылгандай эле инженердик ошол суу астында, жер астындагы резервуарларды таза кармап турса, балким ушундай маселе азыр туулмак эмес, Астана үчүн айтып жатышат да. Бирок баягы негизи Кыргызстан алдынан кандай сабактарды алыш керек? Бизде түшүнүш керек да, ошол эле кургакчылык бизде кайталана берет. Канча жыл бою, 1-2 жыл мындай эс алдырып, кайра кайталанып атат. Дүйнөлүк банктын сөзү боюнча бул нерсе 50-жылдан баштап туруктуу бойдон калат дагы, ошол чүй-өрөөнү мисалы үчүн чөл болуп калат да биякта. Бишкекте жашайсызбы? Бишкек Дубайда жашагандай болуп калабызбы? Тегеректи кум каптап, ким билет. Бирок чөл болушу мүмкүн да, саланчак мындай туздуу чөл болуп калышы мүмкүн Бишкектин тегереги, талаалары. Ошон үчүн ушундай нерсеге, ушундай абалга келбеш үчүн биз деген ушул өрөөндөргө чынын айтканда кериздерди курушубуз керек да. Мурунку байыркы кериздерди курушубуз керек. Бул деген бирок жаңы технология менен атайын суу өткөрбөгөн пленкаларды колдонуп, же болбосо чопону колдонуп, жабык суу сактагычтардын санын көбөйтүш керек. Ар бир шаардын жанында ушундай суу сактагычтардын саны 12-14кө барабар болуш керек да. Ал жабык суу сактагычтарда сууну консервация кылып кармап туруш керек дайыма. Жана ошол бүт суу ушул башкаруу системасы, түтүктөрү дайыма тазаланып, каралып туруш керек да. Суу мисалы үчүн суу сактагычтарга киргенде ошол атайын фильтрациядан өтүп туруш керек. Жана ошол Кыргызстандагы кошумча суу сактагычтар жасаш керек. Азыркы бар болуп аткан суу сактагычтарды атайын баягы Гувердин дамбасын суу сактагычындагыдай кара шариктерди салып, суу бууланбасын, же болбосо толук кайсы бир пленка менен жабыппы, же үстүнөн ушундай тент салып, кандайдыр бир жолдор менен суу сактагычтардын баарын бууланбашы үчүн ушундай жабыш керек да. Жаап туруп, анда суунун баягы деңгээлин жогорку деңгээлде сактаса мүмкүн болот. Ушундай иштер керек. Андан сырткары баягы Кыргызстанда негизи бүгүнкү күнү биз түшүнөбүз да, ушуну так түшүнүш керек. Логистикалык жолдорду Казакстандан сырткары кылыш керек. Өзбекстандын жаңы-жаңыдан алака мындай карын катнаштар жакшырып баратат да. Анан мындай Өзбекстан аркылуу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун тез салыш керек да. Ага кандай акча аябай ушуну салыш керек. Андан сырткары ушул Кытай менен жана Өзбекстан менен карын катнаштар аябай жакшы деңгээлге чыгарыш керек. Тажикстан менен суроону чечиш керек да. Тажикстан менен тынчтыкка өтүп,
соодалашып Тажикстан аркылуу логистикалык жолдорду салыш керек. Эгерде ал нерсе колдон келбесе, анда мисалы үчүн Тажикстандын эли менен иштеш керек да. Бийлиги менен иштей албасаң, эл менен иштеш керек. Эл менен иштесең, бийлик өзү баягы акырындап көнөйт да. Же болбосо бийлик алмашат, же көнөт. Эл менен иштөө бул деген баягы Орусия биздин эл менен иштеп атпайбы? Орус телеканалдары аркылуу баягы бизди улуу Орусияга ишендирип, улуу баягы Орусиянын армиясына ишендирип, пропаганда кылып күнү түнү. Америка Кошмо Штаттары иштеп атпайбы? Бул азаттык аркылуу баягы Кыргызстанга Американын өзүнүн баалуулуктарын киргизип, ушундай өлкөнүн бийлигин критикалап. Кыргызстар деле ушуну өзүнүн азаттыгын жасаш керек да. Кыргыздын азаттыгын, кыргыздын атайын идеологиялык каналдарын жасаш керек. Мисалы үчүн ошол кыргыздын маалыматтары, кыргыз өлкөсүнө керектүүдөй болгон маалыматтар кошуналарга тараш керек да. Анан ошо бизге тынчтык керек да. Ошол тынчтыкты түзүү, логистикалык жолдорду куруу, баягы ар кандай баягы кыйратабыз, азыр талкалайбыз, баягы бууп коебуз деген, границаны жабабыз деген сөздөрдөн арылтуу, ушундай кандайдыр бир ушундай маалыматтар тараш керек да кошуналарга, Кыргызстандын ичинен сыртка. Ошондой жолдор менен Тажикстан, Кытай, Өзбекстан аркылуу кошумча жолдорду өткөзүшүбүз керек да, кылышыбыз керек. Талибан мисалы үчүн Афганистанда, аларда тынчтыкка мындай жол алышкан да, аларды дагы ошону эске алып, аларды дагы мындай кийинкиге келечекте дос кылыш керек. Жана логистикалык маршруттар ушул Афганистан аркылуу өтсө аябай ылайыктуу болот да. Анын коопсуздугу жогоруласа аябай сонун болот Кыргыз үчүн өнүгөбүз. Ошондой эле жанакы башкы Казакстан менен деле ушундай маселени, риториканы, идеологияны алмаштырганга, интернет армияны колдонуп, интернет армия аркылуу ушул баягы конфликттерди жокко чыгарып, ушундай иш аракеттерди жасашыбыз керек да. Биздин өлкө баарыбыз жарандарыбыз интернет армияга айланыш керек да. Ушундай идеологиялык иштерди жүргүзгөнгө мындай күчү жетиш керек. Андан сырткары ошо кошумча Кыргызстанга кантсе да жанакы армиялык реформаны жасаш керек. Бул жерде азыр подсказка чыгат, мен ошо видео жаздым эле. Кыргызстанда армиянын реформасы болуш керек деген. Бул кандай реформа болуш керек? Кыргызстанда ар бир адам аскер мындай болуш керек да. Аскердик ишке үйрөтүш керек баарына. Ополчение, эгерде аламат түшсө Кыргызстанга 4 сааттын ичинде Швейцарияда, мурдагы Швейцарияда ошо 4 миллион, 3 миллион толук куралданган маселелерди чечүүгө даяр ополчение жыйналып калууга мүмкүнчүлүктү түзүш керек. Ошону кылбасак оор болот да. Ошону кылбасак суу азаят ошол 2050-жылдарга. Анан кайсы бир кошунабыз канча тынчтык жол менен жашасак да, алардын арасынан кээ элдери, нерселери чыдабай акырындан ошо бизге кол салат. Эртеби кечпи кол салышат да. Борборубузга мындай күч колдонот. Түштүк, түндүк кайсы регион болсун, бүт жерден күч колдонуу иши мүмкүн да. Эгерде эл армия болсо, анда ойлонот, анда сүйлөшөт да, сүйлөшүүлөр жүргүзөт. Эгерде азыркы абалда болсок, бизде баягы атайын дүйнөлүк рейтинг түзүүчү агентстволар Кыргызстандын рейтингин өстүрүштү бул жылы. Бирок ошону менен бирге баары бир, мисалы үчүн Казакстанда 250 000 киши армияда болсо, Кыргызстанда 11 000 киши армияда деп айтылат да. Мисалы үчүн Тажикстанда ошо 100 000 киши армия дейт, Өзбекстанда запас менен санаганда ошо 1 миллионго жакын армия бар дейт да. Ошондо Кытайда армиясы, регулярдык армиянын саны 2 миллионго чейин жетет деп айтылат да. Эгерде ушуну эске алсак, анда 11 000 киши биз эмне кылабыз? Эртең ошо маселе тудулуп калса биз эмне кылабыз да? Ошону катуу ойлонуш керек, ошо армия реформасын жасаш керек. Элди аскер элге айлантыш керек да. Анда коопсуздук болот, тынчтык болот. Эгерде элди аскер элге айлантпаса, тынчтык болбойт да. Армияны күчөтпөсө тынчтык болбойт. Экономика армиясы күчтүү өлкөдө өнүгөт. Кошуналар армиясы күчтүү өлкөнү сыйлайт да. Ошондой иштер жасаш керек. Эмесе Дүйнөлүк банктын прогнозу толук аткарса, 2040-жылы Кыргызстан жок болуп кетиши ыктымал, же бөлүнүп кетиши ыктымал, же кандайдыр бир дагы мындай бизге жакпаган сценарийлер ишке ашып кетиши ыктымал. Эң мындай тынчтык сценарийди алсак, биз деген эч кандай согуш болуп кетпесе дагы, жөн эле биздин чоң өрөөндөрүбүз ошол тамак ашты өстүргөн. Кургап чөл, тоздуу чөл болуп кетип, анан ошол ачкачылык болушу ыктымал да. Ошон үчүн алдын алыш керек, азыртан алдын алыш керек. Жанакындай чакан суу сактагычтарды, жабык суу сактагычтарды, суулардын бетин жаап, баягы ташкындаган суулардын үстүнө пленка тартып, ошондой же болбосо атайын бетон тартып, жана ушул суу сактагычтар үстүнө пленка тартып, ушундай кериздерди жасап, көп ушундай иштерди алдын ала алып барып, ал суу системаларын дайыма карап, текшерип, жакшы абалда кармап, тазалап, ушундай иштерди алып барып жүрүшүбүз керек. Антпесек, келечек, жакынкы эле 5-6 жылдын ичинде өтө татаал оор мындай нерселер баштала берет да. Ошон үчүн
акылга келели, ушунун баарын эске алалы, ошол алдын алалы, кудуретибизди ошого оюбузду жеткирели, ошого карайлы. Каналды колдойм десеңиздер, бул жерде ошо QR код менен колдой десеңиздер болот. Жана страйкболго катышкыла, страйкболда алдын ала баягы бизде оюн Бизде аскер тактикалык оюн федерациябыз бар. Ал жерде страйкбол оюндары өткөрүлөт. Ошол жерге жазылгыла, катышкыла, страйкболго машык кыла. Бул керек нерсе болуп калышы ыктымал дайыма. Өлкөбүздө тынчтык болсун, тынчтыктын негизги ошол шарты бул деген күчтүү болуу да. Анан эгер акырындап электр транспортко өткүлө, Эльтранска катталгыла, Эльтрансты издегиле интернеттен. Анан электр мобилге өткөнгө аракет кылгыла, жана ошол сельхозтехниканы Кыргызстандагы дизелден электр моторуна өткөрүүгө ушул инженерлер ойлонолу да. Анткени дизель, нефть, бензин кескен кымбаттайт, Кыргызстанда баасы аябай өсөт. Ошол. Эмки видеодон көрүшкөнчө.